Кызыл китеби мына ушу. Бул жердин түбүнөн чыккан суу экен. Табигый жерден чыккан суу. Бул жерге келип эс алып кетсеңиздер, аябагандай ден соолугуңуздарды чындап эс алып кетесиздер. Туугандар ушул жака келип эс алсаңыздар болот. Бул жерде жазуу турат. Жазууларындагы сүрөткө тартып сиздерге көрсөтүп коебуз. Урматтуу мекендештер, урматтуу Жарнама KG каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүн биз Ысыкөл областындабыз. Ысыкөл областынан Чоктал айылынан бери 2 километр келгенде мына ушул жерден участок сатылат. Аябагандай жакшы жер, пансионаттарды салса болот. Ушул жерден 5 сотик жер сатылат. Тиги жерден. Тиги Чоктал айылы, ошол жактан бери келгенде 2 километр бери жакта ошол участок сатылат. Участоктун соту 5 сотик. Азыр эми биз ошол участоктун кызыл китебин көрсөтүп коелу. Бул жерде кызыл китеби мына ушул. Анан налогтору төлөнгөн. Бул налог, налогтору. Анан кызыл китептин өзү мореке эмелерден бери. Мына чертеждору. Бул чертеждор экен. Чертеждору земельный участок. Мореке участок эметилет, как раз угловой там эмеде участок. Мына ушул жерде да? Угловой участок перспективный. Угловой экен, аябагандай перспективасы жакшы жер экен. Магазин салганга, эмеге отдыхающийлар принимать эткенге жакшы участок, жакшы эмесин. Просто акча керек болуп эле сатканга эметеп атам да, сатайын деп атам. Срочно акча керек болуп атыптыр. Аябагандай ходовой жер экен. Биз азыр ошол жерге барып, жеринен тартмакчыбыз. Анда эмесе назар салып туруңуздар. Урматтуу мекендештер, биз участокко келип калдык. Бул турган көчө Чолпон ата Бишкек көчөсү. Тиги Мерседестен бери 70-80 метр бери жакта. Участоктун жайгашкан жери мына ушул жерде. Мына ушул таштан туруп, тиги ташка чейин. Бул жагы тиги ташка чейин экен. Казыктар кагылган. Ал биз басып барып дагы көрсөтүп коелу. 20-25 метрдин тегерегинде экен. Мына ушул казыктан ошол казыга чейин, таштарга чейин. Анан бул жагы дагы ошончолук. 5 сотик жер. Анан бул жагы көчө болот экен. Ысыкөлгө дагы аябагандай жакын. Көл турат бул жакта. Пешком барса бир 200-300 метрден кийин көл башталат экен. Көлгө барса болот. Мына ушул ташка чейин участоктун жайгашкан жери. Бул жерге коттедж, эс ала турган жерлерди салып арендага берип койсоңуздар дагы болот. Эми бул жерде эмне кылса болот? Кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Бул жердин келечеги кандай? Эми ушул жерде бул участокка бир эме салып, хотя бы жок дегенде контейнер алып келип коюп деле, мына могу жерде кошуналар уже контейнер алып келип коюшкан. Бул жерде эметиште, былтыртан бери уже салынып атышат акырын эметип. Контейнер алып келип коюп туруп, отдыхающийлерди, эс алуучуларды принимать этсе болот. Мисалы, эң азында мисал айтканда бир 2 контейнер коюп туруп, 10 кишиден, азында эле бир 10 кишиден эле принимать этип туруп, арзан баада 300 сомдон эле принимать этсең, айына 90 000 сом болот мисалы. Ошондо 3 айлык эмең менен Бишкек шаарында мисалы иштеген зарплатаңды деле эметсең болот да, мындай чыгарып алсаң болот. Иштебей туруп ушул жерден деле чыгарып алсаң болот. Же болбосо могу жерден бурч болгондуктан магазин, же бир эмелерден башка бир эмелер ачсаң болот да. Өтө ходовой жер экен, угловой жер. Көлгө да аябагына жакын экен, 200-300 метр бассаңыздар, уже көлгө барат экенсиздер. Анан бул жагы Чолпон ата Бишкек жолу. Чолпон ата Бишкек трассасы.
бул жакта эле жакын эмеси. Бул жакта эле жолго жакын. Жолго жакын. Эң жакшысы бул жакта мисалы жер астында жана ысык суулар 40 градус 42 градус болсо керек. Эмеси бар да ушул жерлерде. Жана жакында могу жаныбыздагы бияктагы эмелерде пансионаттарда өзү бассейндери бар. Мисалы бул жака эме коюп контейнер коюп туруп семья менен келип кышы менен эс алсаң болот. Кышында да ушундай погода. Бул жакта кар жаабайт. Кар жаабайт экен. Абдан жакшы экен погодасы. Кышында жылуу бойдон турат экен. Мына азыр кандай погода болот? Тиги Чоктал айылы. Ошол Чоктал айылынан канча километр бери жакта жайгашкан? 2 километр. Где-то бир 2-3 километрдей ушундай бериле. 2-3 километр бери жайгашкан. Чолпон ата бул жакта да. А бунун эмеси участоктардын коттеджный городоктун тегерек чети пескоблок менен тозулган. Тегереде тозулган. Тегерет бүт пескоблок менен тосулуптур. Бул жактан 3 жерден кире турган эме болот. Бүт эле келечекте буюрса охрана турат ушул жактарда. Бул азыр 3-чү жолда, мына ушул жол. Чолпон ата жагынан 3-чү эме болуп калат. Эң последний эме жагы болот. Тем более жанагы столовой андай эмне ачканга деле жакшы да. Мына ушул жерден киресиздер. Бул 3-чү жолу. Мына ушул жерде 2-чи жолу бар да. 2-чи жолу мына буякта. Теги жакта экен 2-чи жол. Ушул 3-чү жолунда арыяндар. Абасы да абдан таза жер экен, жакшы. Погодасы дагы жакшы. Суулар таза, мисалы. Суулар таза. А жайкысын бул жактан өз негизи эмелерди алып туруп өзүбүздүн пляж кылабыз деген сөздөр болгондо, могу бизге бөлүштүрүп берген эменин айтышы боюнча, хозяин, жердин ээсинин айтышы боюнча. Тилекке эме жараша азыр эме болуп калды да. Акча керек болуп калды ошол. Тилекке каршы сатыш керек болуп калыптыр. Срочно акча керек болуп калып. Ушул жерге кайрылсаңыздар болот. Телефон номериңиздерди айтып коесуздарбы? Телефон номерим 0500 0500 555 555 918 918 0556 0556 555 555 918 918. Мына ушул номерлерге чалып кайрылып байланышсаңыздар болот. Баасын канча деп атасыздар? Баасыны $5000 деп эметем, $5000 берет элем да ушул жерде. Сүйлөсүдө болот да. $5000. $5000. Если эмете турган болсо, машинеге да обмен кылышым мүмкүн. Машиналарга да обмендар болот экен. Toyota, Honda үлгүсүндөгү машиналар. Сатып алып койсоңуздар, бул жердин келечеги абдан кең экен. Уктуңуздар, угловой жерде келечеги абдан жакшы. Өтө жакшы жер экен. Погодасы жакшы, атмосферасы жакшы, мага да абдан жакшы жакты ушул жер. Көлдүн таза абасы, тоонун жээгинде, көлдүн жээгинде өтө жакшы жер экен. Урматтуу мекендештер, биз Нурнасип Жирнис деген пансионатка келдик. Ушул пансионатка да келип, эс алып кетсеңиздер болот. Суусу 45 градустагы аябагандай ысык суу. Мына ушундай пансионатта жердин түбүнөн чыккан суу. Аябагандай ысык экен. Тетиги суу жердин астынан чыгат. Бул суунун ысыктыгы 45 градус экен. Абдан ысык. Термальная вода дейт бул жерде. Мына ушул жерде жазылган. Мына ушул жерде суу аябагандай ысык экен. Бул жердин түбүнөн чыккан суу экен. Колду күйгүзөт экен. Градус экен бул суу. Бул жерге тутту салып, тутка өтө дарыл экен. Дарылык касиеттери бар. Табигый жерден чыккан суу. Мына ушул турба аркылуу жердин түбүнөн чыккан суу экен. Бул жерге келип эс алып кетсеңиздер, аябагандай ден соолугуңуздарды чындап эс алып кетесиздер. Ушул чыккан суу ысык. Абдан ден соолукка пайда. Туугандар ушул жака келип эс алсаңыздар болот. Бул жерде жазуу турат. Жазууларындагы сүрөткө тартып сиздерге көрсөтүп коебуз.
ушул жерде жазылган